Мен айтайын дегеним кыскача шайлоону адилеттүү таза өткөзөбүз деген Садыр Жапаров айтты эле да. Бүгүн башкача. Азыр эле жаңылыктарды бүт жумуштан кийин окуп чыктым. Талант Мамутов спикер өзү по закону жемеден шайлоого катышпаш керек эле. Бул жерде жаңылыктарды мен окудум, же толук эмес маалымат алганмы билбейм. Жарышка кайрадан чыгыптыр. Жанагы эки досум бийликтин ана башы болуп турса, ушул сотто сотпу дегендей эле болуп калыптыр да. Ушу бышкада бышка дегендей эле кылып коюптур да. Анан кантип шайлоо таза өтөт? Кайсы бети менен эртең элдин алдына айтчы калат? Шайлоону таза өткөздүм деп. Чу дегенде эле уже бузулуп атпайбы? Кайсы бет менен, кайсы? Айткылачы, ушул адилеттүүлүк ушул. Адилеттүү шайлоо өткөзөм деген киши. Бул эмне сүйлөй берсем эле боло берет эле сүйлөй береби же? Биз ишенген адам, биздин башыбызда турган адам ушул болсо, биз каяка барабыз? Садагын кетен чү дегенде эле уже бузулуп атпайбы бардык нерсе? Эртең бүрсүн ошолор эле жаныңызда жүргөндөр так эле төбөт санды чапкылаган барар аттен кыласыңар да. Эмнеге мындайбыз биз? Неге мындай дөдөйлөрдү шайлап алабыз биз? Кечеге протокол боюнча дагы. Ушул протокол боюнча Жээнбековдун эмелери дагы Адахан Кемсамаевичте каралады эле. Эми президент баш болуп туруп бир протоколду алып чыгып, фактысы жок протоколду алып чыгып туруп, бир туалетке жарабаган бир протоколду алып чыгып туруп, бүтүндөй элди сиз бузуп атасыз, Садыр Нуркожоевич. Сиз бүтүндөй элди, Адахан Кемсамаевичтин колдоп аткан элдерди сиз бузуп атасыз. Сиз ошо сөзүңүз менен нечен адам жалган нерсеге ишенип, тетирип ойго салып атасыз. Накта башаламандыкты сиз баштап атасыз. Мен буга чейин жумшак айтып кетчилем. Мунусуна катык айткым келди. Бир протоколдун айынан соц сеттерге кириң, энең байтал айтыш битимдей болуп атышат азыр. Андай эмес десең эле, сиз тарап эч качан. Мына сиздин керки тарапташтарыңыз жакшы эме мындай эме койду. Бир кечеде мурда күнү бир инем тура айтып атат. Жазасы болсо Адахан Кемсамаевич тартылсын, мыйзам чегинде деп атат. Эгерде жазасы тартылбаса деген жерин айтпай койтур, мен кошумчалап коеюн ошоло. Жазасын эгерде Адахан Кемсамаевич ак болуп чыкса, Садыр Жапаров тартсын анда. Давай ушундай реалдуу эме кылгыла. Силер дагы Садыр Жапаровдун тарапташтары дагы. Силер да честно эме кылгыла. Эгерде ошо Адахан Кемсамаевич, давай эл аралык уюмдан чакырабыз. Эл аралык уюмдан чакырабыз. Тажикстан чегара кызматкерлерин алып келебиз. Биздин чегара кызматкерлер, Казакстан чегара кызматкерлерин алып келгиле да. Мына Адахан Кемсамаевичти алып чыккыла. Өзүңүз келиңиз. Эгерде ошол жерде көпчүлүк тарап Адахан Кемсамаевичтин чечимдерин туура деп кабыл алган болсо, автоматически силер ошол жерден Садыр Нуркожоевичтин тарапташтары, силер Садыр Жапаровдун бетине түкүрүшүң керек. Эгерде ошол көпчүлүк уюм Адахан Кемсамаевич туура эмес болсо, биз Адахан Кемсамаевичтин бетине түкүрөбүз. Келиштик, ушуга макулсуңарбы? Ушул сөз боюнча калбаш керек. Давай чыккыла ушуну. Ушуну аягына чыккыла. Мен билем, эртең мен бирдемке сезем, шайлоодон эптеп бир кыйтык таап, эптеп бир демкени таап туруп, шайлоодон четтетип коюшуңар да мүмкүн. Эптеп бир кыйтык табышыңар да мүмкүн. Себептен сабатсыз адамдар менен
Сабаттуу адамдар эч качан ойлору, пикирлери бир жерден чыкпайт. Неужели бир протоколду, я айланып кетейин, алда элдин кызыкчылыгына чечилген протоколду ушуну алып чыгып туруп бүтүндөй элге жар салыштын кереги бар беле, Садыр Нуркожоевич, сизге? Ушул нерсе керек беле сизге? Бул деген протокол, бул протоколду, ошо протоколду алып барып туруп Имамалинин бетине чапсаңыз болот. Пошел ты, ошо бул протокол биз колдонбойбуз. Жылгыла деп туруп жылдырсаңыз болот. Эгерде сизде мындай күч, жүрөк, дух болсо. Анан өзүңөрдүн духуңар жетпей туруп анан кийин бир катардагы жаран өзү ушунча жылдан бери тепкиде, запкыда жеп келаткан Адахан Кимсанбаевичка шылтап коюп атасыңар. Геп ал жердеги чек арада эмес, кептин баары ошол жерде контрабандада деп көпчүлүк айтып келишет да. Ошону тыя албагандыгы эле. Эмне себептен ушинтип элди бөлгөн, сиз элди бөлгөнү келдиңизби? Наоборот, сиздин ордуңузда башка бирөө болгондо, башка президенттер, акылдуу президенттер болгондо, мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич болгондо бүтүндөй элдерди токтотот эле. Биринчи өзүнүн тарапташтарынан баштап жазалайт болчу. Не деп атасың? Не деп бөлүп атасың? Адахан Кимсанбаевич чакырып алып туруп айтышыңыз керек эле. Адахан Кимсанбаевич, анча-мынча эмелер болсо кечириңиз, келиңиз. Мына сиз да элиңизге экөөбүз түз кайрылалы. Тарапташтарыңызды токтотуңуз. Мен өзүм тарапташтарым ушул жерден токтотоюн. Эгерде бул күндөн кийин баштап кимде-ким провокационный ушундай бири-бирине жалаларды жаап баштаса, фейктери да кимдин фейктери экенин деле билебиз. Ошол адамды аёсуз жазалайын деп туруп койсоңуздар, элдин арасында эки ажырым тап токтомок дагы алдыга карай жылмакпыз да. Сиздин өзүңүздүн тарапташтарыңыз шайлоого чейин жамандап келди. Шайлоодон кийин да жамандап баштаса, анан биз карап отурабызбы? Биз деле ошо Адахан Кимсанбаевичти, сиздин тарапташтарыңыз сизди жакшы көргөн эле жакшы көрөбүз. Биз дагы ишенебиз. Анын баскан кадамдарына ишенебиз, сыйлайбыз. Сиз болсо наоборот өлтүрүп атпайсызбы? Бир протоколду алып чыгып туруп кайрадан чырагына май тамызып коюп атыңызбы? Канчалаган элдердин эмесине. Кантип биз бирдиктүү бир эл боло алабыз? Кантип биз бирдиктүү бир муштум эл боло алабыз? Мени колдоп турсаңар деп эле атасыз. Кантип колдойсуз? Сиз антип турсаңыз. Деги биз эмне деген мамлекетте жашап калдык? Биз эл болобузбу же болбойбузбу? Сен Садыр Жапаровду колдойсуңбу, колдобойсуңбу, сен да айтып чыкканда. Эмне себептен бир протоколду алып чыгып туруп ушундай бүтүндөй элди бөлүп атат. Мен ошону айтып атам, сен дагы айт. Кече бир-эки жанагы колдоочусу айтып чыкты. Эгерде ошол протоколду ошол боюнча, сөз боюнча калбасын, аягына чыгыңыз деп талап коюп атышат. Сен да талап кой Жапаровго. Колдойм деп чыкса деле колдой бербей, сийсе деле колдой бербей. Маанилүү бир мамлекет деген статус деген жок болуп кетип атат бизде. Ойлонуп атасыңар ошон үчүн биз менен бир да мамлекеттин президенти Кыргызстанга барып келишим түзбөй атат. Ишеним жок. Аброй жок. Бияктан чыгып алып папылдатып уруп сүйлөп коюп атат. Ишенчек кыргыз ишенип отурасыңар да. Талап кылып айтабыз. Садыр Нуркожоевич, свет мынандай болот дедиңиз эле, түшүрбөйсүзбү деп ошо колдоочулар талап койбойсуңарбы? Мен кетсин деген жерим жок. Кетпесин, иштесин деп атам. Кана кечеги айтылып аткан сөздөр. Кече эле шайлоону таза өткөзөбүз деген Садыр Жапаров кана уже өзү айткан. Жумушта болуп туруп кандидатурасын кое албайт деп. Жумушта болуп туруп катталып атат Талант Мамутов. Аны уже шайлоодон таптакыр четтетилиши керек болчу. Бүгүн соттон утуп чыгып атат. Анан кайсы адилеттүүлүктү айтып атасыңар? Кайсы алдыга өнүгүү, кайсы өнүгүү болот ушу менен? Кичине ойлонбойсуңарбы?
же боло берет айнанын анга түртүп кетип атса деле боло берет десек кайка барабыз. Биз мамлекетте эртең бүрсүн жашайбызбы? Силер ошону ойлонуп атасыңарбы кичине? Союзбек Тагаев, братан, туура негизинен бир четинен алардын чырагынан айтабыз да. Бир протоколду кармап алып, уже протоколду Кыргызстандын президенти айтып жүрөт, бир болбогор протоколду элине көргөзүп алып туруп, ушинтип эметип атат. Значит, ал протокол ишке жарайткан деген понятие кирип калды да аларга. Ошол протокол менен коркутсак болот экен деген ойлордо калды да алар. Мургап биздики деп, бол атам замандагы. Сен атам заманды эмне кыласың? Сен бүгүнкү нерсени чеч. Атам замандагын териштирип эмне кыласың? Сен бүгүнкү нерсени чеч. Ката кетирген. Ката кетирсе алар Советтер Союзуна бүт союз тараганда ошол мезгилдерде чыкпайт белеңер. Ошол Алматы келишимде такталып бүткөн. Ошол чек араларды эле тактап алып сен мурункуну эмне кыласың айнанай? Тегил ата бабаларыбыздын каталарын оңдоп деп. Болбойт да анда сен азыркы маселени чеч. Азыркы болуп аткан көйгөйдү чеч. Ошол чек арада эмнеден чыгып атат чырлар? Мына ошону чечпейсиңерби? Анан эле колдон келбей калганда эле эч нерсе таппай калган баягы эле Адахан жамандай берсе болор, бул көтөрө берет деп, ол киши дагы өзүнүн семьясы бар, өзүнүн нерви бар. Бир күн болбосо тап этип президент болуп калат. Атыңарды таппай каласыңар ошо мезгилдерде. Айнанып кетейин. Журт башчы деген бул адилеттүү болсо, биз башкаларды турабай эле коелучу, башкалардан өзгөчөлөнүп биз улуу салттарыбызга кайталычы. Айкөлдүк кылып, мына Манастан үлгү алгылачы. Манастан үлгү алып кичине адилеттүү болуп, бардык кече кана бүт бардык партиялардын лидерлери менен жолугуш өткөзөбүз. Кана жолугушусу? Неге жолугушкан жок? Адахандан корктубу? Чамасы ушул мен ойлойм да, бул киши жана эмоцияга берип дардылаңдап эле сүйлөп берет да, анан кийин аттин кылып отуруп калабы деп ойлойм да. Ва алейкум салам, Роман кандай укам? Светлана Мамутова. Рахмат. Жок, күйгөнүңөн айтасың, адилеттүү шайлоо өткөзөм деген адам эч качан эң күчтүү оппонентин каралабайт. Наоборот, чакырат. Давно чакырыш керек болчу. Адахан Кимсанбаевич, мен өзгөндөгү сөзүн айтканына караганда бир күн болсо бир күн чакырып, ымаланышып, келишип коюңуз. Мен да бийлигим учурунда мен фейктерим ошо жанагы ботторумду бүт токтотоюн. Сиз да токтотуң, элдер эмеге келсин. Основной азыр Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары менен Садыр Жапаровдун колдоочулары тытышып атат. Эл экиге эле бөлүнүп калган. Мурун көптөгөн партияларга бөлүнчү эле. Азыр уже экиге эле бөлүнүп калды эл. Ошолорду жыйнашыңыз керек эле да сиз, Садыр Нуркожоевич. Кандайдыр бир эмесин табышыңыз керек болчу. Токтоткула. Всё бүттү. Мен эмемде эч качан мындай бир тартышуу болбош керек. Биринчи өзүңүздүн жанагы фейктериңизден башташыңыз керек. Бир экөөнү ачып туруп катуу жазалап койсоңуз, анан справедливо болуп атат деп биз өзүбүз эле тыйылып калмакпыз. Молодец депчи, наоборот. Мына чыныгы адилеттүү жүргүзүп атат деп айтмакпыз. Экономика, башка эмелерди тартып кете албасаңыз дагы, значит, адилеттүү жүргүзүп атат. Токтотолу деп сунуштарыбыз айтылып атат, канчалар сунуштар болуп атат. Мына миграцияда өзүңүз дагы канчалар мигранттарды ушундай алып кетем, тигинде бундай деген сөздөр кылып жүргөнсүз. Хотя бы мына шайлоо участоктору боюнча көптөгөн шайлоо участокторду ачып берсеңиздер болот болчу. Ушул жактан бир эч курден 100 000, 200 000 шайлоочуга шарт түзүп. Жок ал. Анан кайсы адилеттүүлүк?
Мен адилеттүүлүк дегенде ушундай бир элестетем. Бир ушундай айкөл киши деп элестетем да. Айкөлдүк жок да, ичтарлык болуп атпайбы наоборот сизде? Май тамып туруп уже күйүп баштады. Я күйөт да. Уже балар кол коюлгандан кийинки чек аралар боюнча сүйлөшүп атса, ошол боюнча кетели деп атса, булар капкакта муурдак эмен салса, анан ошондон чыр башталат да. Мен ойлойм ушул кээде ойлонуп да кетем да ушул. Садыр Нуркожо ушу Кыргызстан элин атайын эле ушинтип атабы депчи. Бүлүндүрүп мындай атайын эметипчи. Бар болла, аман болла, мен ушу кыскача кайрылуу кылайын дегем. Кыскача кайрылуу кылайын дегем. Ушул силерге чыдабай кетти ушу бүгүн жанагы Талант Мамутов уже шайлоого катышат экен деген уккандачы. Адилеттүүлүгүн ушул жерден баштап көрсөтсө керек дедим эле. Жок. Мен эми түк ишенбейм таптакыр.